Бул Instagram макетин жасоо боюнча приложенияны скачать этүү боюнча сабак болот силерге. Мындай эмени Play Market'ten скачать этесиздер. Play Market'ке макет Instagram деп жазсаңыз чыгат. Ошону скачать этесиз, анан мончуп киресиз. Киргениңиздерден кийин мынчып чыгат. Каалаган фонуңузга өзгөртөсүз. Бул жерде платныйлары дагы бар, бесплатныйлары дагы бар. Мен өзүмдүн макетимди ушул жактан жасап баштагам. Дагы бир эме, ар түрдүү макет менен жасабаңыздар. Бир гана фонду тандап алып туруп өзүңүзгө ошол гана фон менен иштеңиз. Мисалы силерге көрсөтөйүн. Мына бул макеттер менен бизнес аккаунттарды жасап берсеңиздер болот. Бул жерде кантип кылабыз? Мынчып плюсикти басабыз. Мына жактан сүрөттөрүбүз чыгат. Сүрөттөрдөн тандайбыз. Мисалы, мен мына сүрөттү киргизсем. Мынчып макетке тууралайбыз. Колубуз менен тууралап жасайбыз. Экинчи плюсикти басабыз. Дагы сүрөт тандайбыз. Муну дагы тууралайбыз. Үчүнчү плюсигибиз. Буга дагы каалаган сүрөтүңүздү койсоңуз болот. Мен бул сүрөттөрдү скриншот кылып эле алганмын. Мынакей. Эми следующий деп өйдөсүндө турат, аны басабыз. Балдарымдын үнүнө, шумга көңүл бурбай эле коесуздар. Мен үйдө балдарым менен отуруп иштейм. Мынтип реклама чыгат. Буну закрыть кылып басып койсоңуздар болот. Анан мынча 1, 2, 3, 4 болуп калат. 1-ди басабыз. Бассаңыз, бул Instagram үчүн кетет. Мынчып келди. Муну Instagramга киргизебиз. Текст жазабыз. Турган ссылка менен абзац коюп, текстти жылдырсаңыздар болот. Мисалы, эсте калган сонун күндөрдөн эстелик сүрөт. Өзүн өзү өнүктүрүү. Текстти жазып бүткөнүбүздөн кийин хэштег жазабыз. Хэштег боюнча мен өйдө тексттер менен бөлүшүп кеткем. Хэштег дегенде мынча решетканы басабыз. Бул жерге мисалы үчүн мен өзүн өзү өстүрүү деп жазам. Мынчып хэштег чыгат. Хэштегти басабыз. Көрдүңүздөрбү? Анан стрелка менен астына жылдырып, порядка менен иштейбиз. Мотивация сабактары. Мотивация. Анан Кыргызстан. Кыргызстан. Ош.
Бишкек. Ошентип өзүңүз каалаган шаарларды белгилеп койсоңуз болот. Канча көп белгилесеңиз, ошончо көп адам көрөт. Буну эмнеге жасайбыз? Сиздин страничкаңыз бизнеске чакыруу боюнча гана болуп, адамдарды чарчатып койбош керек. Ошон үчүн ошентип жасаганга аракет кылыңыздар. Антип кетирдик. Азыр эми экинчисин алып келебиз. Антип мына жерде турган 3 сызыкты басып, буга киребиз кайра. Экинчини басабыз. Инстаграмыбызга кайра кирет. Муну да колубуз менен туралап, стрелканы басып кетиребиз. Далее басабыз. Бул жерге адаттагыдай эле текст жазабыз. Мына эми мен сизге көрсөтөйүн макет менен жасоо кандай болот экенин. Мен видео кыскараак болушу үчүн көп жерлерин токтотуп тарттым. Жана менин үйүмдө балдарым кичинекей. Өтө шумить этишет. Сиздер үчүн баары бир кызык болмок эмес. Мынтип көрүнөт. Көрдүңүздөрбү? Бул жерге өзүңүздүн сүрөттөрүңүздөрдү, тексттерди, ар кандай жазууларды өзүңүз видео түрүндө жасап алып туруп, анан бул жакка ушинтип жасасаңыз болот. Бизнес аккаунттарды дагы ушинтип жасап бересиздер. Бул өтө оңой жана жеңил, профессионалдуу жасоо болот. Башка видеолордо дагы бөлүшөм. Текстти кантип жазат, видеону кантип монтаждайт, кантип ушинтип киргизет. Бул видеобуз макет боюнча болду.